Достор, барыңыздарга салам. Бүгүнкү видеороликте биз сиздер менен телефон аркылуу торговля кылабыз. Бул жактан биз сиздер менен валютный пара доллар юаньдан 1 мүнөткө биз сиздер менен на понижение качабыз да. Сумманы давайте өзгөртөбүз. Сумманы 10.000 рубльга коебуз да. 10.000 рубль жетишет. Анткени балансым азыр 587.000 рубль. И азыр пикти кармайбыз. Мынакей пикте берсек болот. Мынакей пикти кармадык и эң үстүнкү уровеньден биз сиздер менен на понижение качып калдык да. В общем, сделка ачып атканда старайтесь именно ошо үстүнкү уровеньден ачканга да. Эгерде сиздер на понижениега ачып атсаңыздар, то анда үстүнкү уровеньден ачышыңыздар керек. Пикти кармап же болбосо просадканы кармашыңыздар керек. Так, бул сделкабыз плюска жабылды. Азыр давайте биз сиздер менен башка валютный параларды карап көрөбүз. Так, бул сделкабызга 5 секунд калды. Давайте күтөбүз и биз сиздер менен анализ кылып башка валютный парадан торговля кылабыз да. Болду, бул сделкабыз плюска жабылды. Кийинки сделкабызды валютный пара евро канадистен ачабыз. Азыр графигибиз бизде уровень сопротивления турат. Давайте пикти кармайбыз и үстүнкү уровеньден биз сиздер менен 2 мүнөткө на понижение качабыз да. Биринчи сделкабызды ушул жерден ача берсек болот. Эгерде графигибиз үстүгө жылса, то анда биз сиздер менен так, смотрите, бул жакта бизде графигибиз завис болуп калыптыр. Давайте обновление кылабыз. Так, бул жакта биздин графигибиз уже на понижение кетиптир. И азыр биз сиздер менен дагы бир сделка на понижение ачабыз да. То есть бул жакта бизде графигибиз на понижение кеткен да. То есть смотрите, мынакей дагы бир жолу на понижение кетип жатат. Биз сиздер менен болгондо по тренду азыр вниз ачып атабыз да. По идее, бул жакта азыр 2 сделкабыз тең плюска жабылышы керек да. Анткени уровень поддержки аябай астыда турат да. Аябай астыда. Мынакей уровень поддержки, дагы бир уровень поддержка бар. Бул уровень, то есть ушул уровеньдерге азыр график жетиш керек да. Давайте 5 секундка коебуз и графикти внимательно байкап турабыз. Так, достор, сделкабыз, эки сделкабыз тең плюска жабылды. Смотрите, графигибиз кайрадан эле на понижение кетип жатат да. Бул жактан биз сиздер менен кайрадан эле 1 мүнөткө так үстүнкү уровеньге кармайбыз. Так, бул жактан бир сделка ачабыз на понижение 10.000 рубльга. Все отлично. Значит, что биринчи уровень поддержкабызга жакындады и астыда дагы бир уровень поддержка бар да, и ушу экинчи уровеньге дагы жетиш керек. Биздин сделкабыз минуска жабылып калыптыр. Бизде бул жакта разворот башталыптыр, уровень именно биринчи уровень поддержкадан. Но по идее бул уровень дагы азыр пробитие болуш керек да. Мынакей бизде азыр рывок болду да, и ушул жерден биз сиздер менен 1 минутага 25.000 рубльга на понижение ачабыз да. Система мартингеланы колдонобуз и минусубузду кайтарабыз да. Смотрите, на понижение кайра ачабыз и азыр бизде ушул уровень, биринчи уровень поддержка, пробитие болушу керек да. Мен сиздерге өзүмдүн телеграм группамда айта кетейин. Бул жакта күн сайын саат 3-тө жана 9-да сигналдар берилип турат. 2 сеанс да, 2 сессия. Бул жакта өздөрү көрсөздөр болот. Мынакей статистикалар да, бүт бардык сделкабыздын жыйынтыктары күндө саат 3-тө жана 9-да торговля кылабыз да. Если кошулуңуздар келсе, мага телеграмма сигнал плюс обучение деп жазып коюңуздар. И жана бул жакта бизде посттор берилип турат да, бардык советтер, бардык обучениялар, бул жакта бардык нерселер интересный да. То есть ушуларды окуп сиздер какой-то бир знания жана советтерди алсаңыздар болот да. Вот, каналга подписаться болсоңуздар, ссылканы, бардык ссылкаларды видеонун астына калтырам. Биздин сделкабыз евро канадистен. Давайте обновление кылабыз сайтты. В общем, бул сделкабыз плюска жабылышы керек да. Так, давайте карайбыз. Да, бул биздин сделкабыз плюска жабылыптыр. Давайте историяны карап көрөбүз. Мынакей биздин сделкабыз плюска жабылыптыр да. 25.000 рубль ачканбыз и выплата 46.000 рубль да. Вот, в общем, биз сиздер менен мурунку предыдущий минусубузду кайтардык и сверху еще прибыльга чыгып кеттик да. Так, давайте биз сиздер менен азыр башка валютный парадан анализ кылабыз да. Валютная пара евро-доллар. Бизде бул жерде азыр боковое движение болуп атат, но өздөрү байкап тургандай деле бизде азыр график на понижение кеткендей сыяктуу да. Но бул жакта азыр биз сиздер менен азыр на повышение качабыз 1 мүнөткө. Но по идее бул жакта биздин графигибиз азыр на повышение кетиш керек да. То есть бул жакта график кайталанышы керек да. Мурунку ситуациялар өздөрү көрүп тургандай эле просадкалар болгон да. Просадка болуп резко на повышение кеткен да. Мына биринчи ситуация, экинчи ситуация, азыр үчүнчү ситуация болуп атат.
И бул жактан биз силер менен азыр 3-чү ситуацияда на повышение чыгып кеттик да. Давайте 5 секундка коебуз и сделкабыздын жыйынтыгын байкап турабыз. Но по идее бул жакта азыр графигибиз на повышение кетиш керек. Ооба достор, айткандагыдай эле графигибиз на повышение кетти. И 15 секундка коюп азыр дагы бир сделка ачсак болот да. Дагы бир сделка, но уже на понижение, да, 2 мүнөткө на понижение ачабыз 10 000 рубльга. Анткени бизде графигибиз слабый болуп атат да, то есть көтөрүлө албай атат да. Бизде сразу эле график көтөрүлүш керек болчу, но графигибиз өзүгө тагында эле слабый болуп, ошол эле ордунда турат да. И бул жакта азыр бизде график дальше на понижение кетет да. В общем, азыр бүтүп турабыз. Бизде графигибиз уже нисходящий трендке айланып атат. Аябай жакшы сделкалар ачылды деп ойлоймун. Бул сделкабыз дагы плюска жабылды достор. Эгерде силерге видеоролик жакса, лайктан басыңыздар. Если сиздер ушундай моменттерди түшүнбөй жатсаңыздар, бул жакта азыр график на понижение кетти да. Смотрите, по тренду на понижение кетип атат. И bunday ситуацияларда биз силер менен болгону на понижение ача берсек болот да, по тренду вниз, и сделкаларыбыз плюска жабыла берет да. То есть ушинтип эле достор биз силер менен зарабатывать этебиз. Если кошулуңуздар келсе, зарабатывать эткиңиздер келсе, именно трейдингден да, то анда мага Telegram сигнал плюс обучение деп жазып коюңуздар. Бизде обучение дагы бар, группаларга дагы кошуласыздар. Группада биз күн сайын саат 3-тө жана 9-да 2 сессия болот, и ошол убакыттарда биз торговля кылабыз да. Бесплатный сигналдарды алгыңыздар келсе, ссылканы видеонун астына калтырамын. Бесплатный сигналы жана ал жакта мотивация жана советтерди биз берип турабыз да. То есть эмне кылыш керек, эмне кылбаш керек, ошолордун баардыгын текстовый вид менен биз объявленияга киргизип турабыз да группага. Мынакей достор, акыркы сделкабыз дагы плюска жабылды. Мынакей менин статистикаларым да, баардык сделкаларымдын. Мынакей менде дагы минустар болот, но бул минустарды мен кайтарып аламын да. Кантип кайтарып алганымды мен силерге жана эле көрсөткөнмүн. Ушу менен достор, мен силер менен коштошомун. Кийинки видеороликте көрүшөбүз. Эгерде силерге видеоролик жакса, лайктан басыңыздар жана каналга подписацияны басып коюңуздар. Кийинки көрүшкөнгө чейин баарыңыздар саламат болуңуздар.